Кыргыз элинин алгачкы агартуучуларынын бири педагог, котормочу, публицист, туңгуч лексикограф жана лексиколог Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекет тил боюнча улуттук комиссия 1 айлык жарыялаган. 1 айлыктын алкагында ИСИТОнун илимий китепканасында кыргыз китептеринин көргөзмөсү өтүп жатат. Көргөзмөдө илимий, көркөм, котормо, окуу куралдары жана монографиялар коюлган. Мындан сырткары Кусейин Карасаевдин эмгектери жана ага жазылган макалаларга да орун берилген. Өзгөчө биздин мугалимдер менен студенттерибизге кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү колдон түшкүс, баа жеткис китеп болуп саналат. Кусейин Карасаевдин бул илимий мурасы кыргыз элинин канча муунун сабаттуу кылып чыгарды жана чыгара бермекчи. Агайдын басып өткөн жолу келечек муун үчүн чоң өрнөк. ИСИТОнун илимий китепканасында кыргыз китептерин жана лексикограф жана лексиколог Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгына карата китеп көргөзмөсү уюштурулуп жатат. Бул бүгүнкү ушу китеп көргөзмөсүндө биздин Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору жана Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын тарабынан келип түшкөн кыргыз китептердин көргөзмөсү уюштурулуп жатат. Саламатсыздарбы, менин атым Нурланбекова Эльвира. Мен ИСИТО кесиптик колледжинин 1-курсу боломун. Бул китепканага дайыма келип турам, анткени бул китепканада мисалы үчүн көптөгөн китептерди тапсаңыздар болот. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан Манастануу, Манас эпосы жана азыркы учурда мен Кусейин Карасаевдин китебинен окуп жатам.